Негизде ошол ислам дининде аялдардын орду кандай белгиленген? Эң алгач Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алкыш жана мактан жараткан Аллах Таала болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, жана анын үй бүлөсүндө сахабаларына салам дуайлар болгон болсун. Биздин динибиз ислам дининде аялдардын орду өтө жогорку деңгээлде каралган. Аны баарыбыз эле билебиз, угуп жүрөбүз. Ошол эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү хадистеринде ошол эркек баласы өмүр бою ошол бейиштеп, ошо өлгөндө акыретке барганда бейишке кирейинчи деп аткан бейишти аялдардын энелеринин таманына жабыштырып койду. Жана ошондой эле аял кишини эркек кишиге аманат катары берип койду. Жана ошондой эле аял киши эркекке караганда ибадат жагынан дагы жеңилдетип койду. Мындайча айтканда, эркекке караганда аялдын деңгээли, даражасы өтө бийиктетип коюлган да. Ошону биз билбестен азыр эркек менен аял бир тең укуктуу болуш керек деп бийик турган аялды азыр ылдый түшүрүп атабыз деген сөз да. Же атайлап болуп атат бул нерсе, же билимсиздиктен болуп атканы мүмкүн да. Негизи ошол исламда аялдардын орду мындай жогору улаптып берилген турбайбы? Бизде болсо ошол нерсе деген сиз айтып аткандай же теңдик же болбосо мындай түшүрүлгөн негизде азыркы учурда берилип атат деп атпайсызбы? Бул жерде деген ошол жагынан эле караганда, мисалы эркектер кандай десем сыртта, аялдар болсо ичте, үйдүн ичинде дегендей түшүнүктөр. Бирок замандын талабына ылайык аялдардын билим алуусу ошол эле учурда билим алуу аркылуу өзүнүн баласын тарбиялайт дегендей. Анан кийин коомго деле пайда алып келиши мүмкүн да. Ошол жагынан карасак, замандын талабына ылайык кандай жүрүш керек алар? Аял менен эркектин ортосундагы болгон мамиледе, аялга болгон мамиледе негизги фундамент бар. Анан фундаменттин үстүнө куюлуп, замандын талабына учурга жараша өзгөрүлүп турган дуал бар. Фундамент бир эле болот. Ал цементтен куюлат, таш өзүнүн топурак кумдары бар. Бирок анын үстүндө дуал кээде кирпич болуп калышы мүмкүн, кээде сокмо болуп калышы мүмкүн, кээде пескоблок болуп калышы мүмкүн. Мурун мисалы үчүн топурак менен жасап койсо, азыр кирпичтин түрү бар деген. Бирок фундамент өзгөрбөйт. Ошол сыяктуу эми аялга болгон мамиледе өзгөрбөй турган нерсе бар. Анан жагдайга, абалга карап өзгөрүлө турган нерсе бар. Өзгөрүлбөгөн нерсеси кайсыл десе, качан молдо келип кыз эркектин ортосунда нике кыйып атканда, Алла Таала Куранда айтканда, "Ва ахазна минкум мисакан галидан". Ушул эркек менен аялдан мен нике кыйып аткан учурда өтө чоң олуттуу бир ант келишимди алдым деп айткан да. Демек ал кайсыл келишим десе, эркектен келишим алып аткан учур экен да, Кудайдын. Эркек, сен баланча кызы түкүнчөнү алып атасыңбы? Ооба. Бүгүндөн баштап ушул аялыңдын 3 нерсеси сенин мойнуңда милдет болот деген сөз экен да. Эгер сен бул жашоодо ушул 3 нерсени кыла албасаң, анда сен менин алдыма келгенде ушул нерседен сурак башталат деген сөз да. Күнөөкөр болосуң деген сөз. Ал кайсыл нерсе десе, эң биринчиси нике кыйылгандан баштап ошол жубайынын курсагын тойгузуу эркектин мойнунда болот экен да. Эгерде аялы ачка болуп кыйналып калган болсо, ал күнөө күйөөсүнүн күйөөсү экен да. Экинчиси, аялынын келинчегинин кышында кышкы, жайында жайкы кийим кече менен камсыз кылуу дагы күйөөсүнүн мойнунда болот экен, нике кыйгандан баштап. Үчүнчүсү, ошол төбөсү жабык болгон, ушуна чатыры бар бир үй бөлмөлүү кылуу эркектин күйөөсүнүн мойнунда экен да. Ушул 3 нерсени шарият терминологиясында нафака деп коет. Эми пайгамбар хадистеринде деп айтты, аял силерге аманат катары берилди деди. Аманат деген эмне? Убактылуу бердим, кайра алам деген сөз. Анан ошол убактылуу бердим дегенде ушул 3 нерсени кыл деп күйөөгө моюнга илди. Эми ушуну илгенден кийин эркек киши ушул нерсеге даяр болуп өмүр бою кылып бериш керек да. Бул өзгөрүлбөйт. Аял кишиге болсо эмне деп айтып койду? Аял кишиге аялдын бактысы үйүнүн төрүндө деп койду. Өзүңдүн үйүңдүн төрүндө болгон бактылуулукту башка бирөөнүн короосунан издебе дейт кыргыздар. Жаман да болсо чатырда болгон үйүм бар деп коет да.
Ошол үчүн аял кишинин бактылуулугу үйүндө дейт да. Ал үйүндө деген эмне десе, ошол күйөөсү сага 3 нерсени алып келип атабы? Бүттү, ал сени багыш керек, ушул нерсени бериш керек. Сен ошол нерсе менен камсыздап, Алла Таала сага баарын чечип берип койгон. Сен ошол балаңды тарбиялап, үйдө жакшы үй бүлөлүк атмосфераны түзүп бер деген сөз экен да. Бул негизги фундамент ушул. Эми биягын карай турган болсок, кээде эркек 3 нерсени камсыздай албай калышы мүмкүн да. Үй бүлө ачка калып калышы мүмкүн. Же болбосо бала чака көбөйүп кетип, алардын дагы бир кажет муктаждарын чече албай калышы мүмкүн болуп калат кээде. Ошол учурларда аялы жардамга барып кызмат кылып иштесе болобу десе, алымдар ушундай бир муктаж болгон учурларда болот 3 нерсенин негизинде дейт да. Биринчиси күйөөсүнүн уруксаты керек дейт. Жок, мен мага алып келген нерсең жок, мага дагы керек деп баягы каниет кылбастан берип аткан нерсесине дагы керек болуп, эшикти тээп чыгып кетпесин дейт. Күйөөсүнүн уруксаты менен биринчиси дейт. Экинчиси, ошол барып иштеген чөйрөсү баягы чоочун эркектер менен аралашпаган, күйөөсү кызганбаган, ошондой бир шариатка ылайык келген ишкана болсун дейт. Андайлар бизде көп азыр. Бизде мисалы үчүн аялдар иштей турган швейный цехтер бар, же болбосо ушундай жалаң аялдар иштеп кызмат кыла турган жумуштар болушу мүмкүн, ошолорго аралаштырсын дейт. Анан үчүнчүсү, барган жерде баягы аял киши уятты жерлерин жаап жүрсүн дейт да. Ушунун бардыгы приоритеттердин баары эркек кишинин кызганбай, уруксат берип кызмат кылганга аялга жөрөлгө түзүп берет дейт. Ошондой болуп кызмат кылган болсо, ошол үй бүлөсүндө эркек аял чогуу чаран жанагы нерсесине, бул аялдын ошентип чыгып иштегени, мен иштегенге милдеттүүмүн деген эмес, сенин милдетиңе мен жардамдашып атам деген нерсе болот экен да эркеккечи. Шынтылтабы? Ошол болот экен. Ошол жардамчы катары, эркекке жардамчы катары үй бүлөдөгү капиталды тургузуп кетиш үчүн аял киши ушул шарттардын негизинде кызмат кылса болот дейт. Эми аял киши менен эркек кишинин илим билим алуусунда кандай десе Кудай Таала бөлгөн эмес. Эркек мындай, аял мындай деп. Бардык мусулмандарга илим билим Алла деп буйруган да. Диний илимди тең алышат. Анан дүйнөлүк светтик илимге келгенде эми караш керек дейт. Кыздардын, аялдардын кадыр керектүү учурлары, жумуштар өтө көп да. Мисалы үчүн, буга чейин көп адамдар мисалы үчүн аялдар окубаш керек, билим албаш керек, үйдө отуруш керек деген нерсе бар болчу да. Анан ошондой бар экен, бүттү, ошентип көбөйүп кетти. Анан ошол эле агаларыбыз кээде аялдарын ээрчитип стоматологко барып калат, хирургдарга барып калат, травматологдорго барып калат мисалы үчүнчү. Барган учурларда эркектер көрүп калат. Анан эмне кылабыз? Аялды көргөзсөк болобу же болбойбу деши мүмкүн, динди практикалаган агаларыбыздан. Ошол учурда кайра суроо бериш керек болот да. Эгер ошол кыздарыбызды стоматолог, тиш докторго окутуп, ошол жактагы аялдарды кабыл ала турган тиш доктор кадрды кызыңызды окутсаңыз болот беле деген сөз да. Хирург аялдар чыкса болот беле деген сөз. Травматологиядагы аялдарды карай турган бөлмө болот беле деген сөз. Демек ошол жактын бардыгында аялдарга кызмат кылган жардамчы адистер болгон болсо, биздин чөйрөдөгү өзүбүздүн эле мусулмандарга кыйла жеңил болмок деген сөз бар да. Ошого ошол жагын карап, заманга чөйрөгө жараша ушинтип кээде ары бери болуп турат да. Анын бардыгы көзөмөлдүн үстүндө, эреженин негизинде. Эгерде сиз айтып кетпедиңизби, баягы үй бүлөгө жардамчы катары болуу иретинде иштесе болот депчи, күйөөсүнүн макулдугу менен деп. Эгерде күйөөсүнүн макулдугу жок, бирок аялдын каалоосу менен иштей турган болсо, ага уруксат берилеби? Эгерде күйөөсүнүн макулдугу жок, аял киши өзүн билемдик кылып чыгып кеткен болсо, ага уруксат берилбейт. Анда бул эмне болуп калат? Күйөөгө аял аманат катары берилгенден кийин ошол аманатты түртүп чыгып кеткен үчүн күйөө дагы күнөөкөр болот, аял да күнөөкөр болуп калат да. Анан ушул себептен үй бүлөлөр бузулуп кеткендер өтө көп да. Уруксат мындай баары, мен өзүм эле угуп калам да, аялымдыкы баары жакшы эле, мындай угуп аткан нерселерден унаады алып бергем, тигини алып бергем, муну алып бергем, баары жакшы. Анан болгону баягы иштейм деп кетип калып, ошол бойдон мен жашабайм деп келип атышат дегендерди угуп атабыз мисалы үчүнчү. Демек ал дагы туура эмес да. Кээ бирөөлөр бар, мен аялым, келинчегим ушундай иштеп, экөөбүз тең балдарыбызды окутуп атабыз, чокутуп атабыз, баары жакшы, үй бүлө сонун дегендер да бар да. Ошого бул жакта баарына балп этип айтылган бир эреже эмес, ар бир үй бүлөнүн жеке жагдайына карап, эреженин негизинде кыла турган болсо, үй бүлө сакталып калат. Үй бүлө бул өтө олуттуу нерсе болгондуктан, бир нерсе жагынан проводдор кызыл тийишип кете турган болсо, от чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол тийишпей тургандай кылып эрежелердин баарын бириктирип бериш керек болот да. Ошол учурда эркек дагы жөн эле тырыша бербеш керек,
керек, же аял дагы жөнүнө тырышып кетип калбаш керек да. Ошол эрежени карап турган чече турган маселе бар да. Жанагы дагы бир суроого кайрыла турган болсок, аялдар эгерде ошол жалаң аялдардын коллективинде иштей турган болсо уруксат берилет экен да. А эгерде аялдардын коллективи болбой эле жалпы эл аралашкан коллективде иштей турган болсо ал кандай болуп калат? Бар да бизде. Ооба, эгер жалпы аралаша турган нерсе болгон болсо, албетте күйөөнүн уруксаты керек болот. Ал жактан жана аял киши өзүнүн уятты жерлерин жабуу менен биргеликте, үчүнчүсү аял киши ошол аралашкан жерлерде аралаш экиге бөлүнөт да. Ошол аралашып жүрөт, бирок өзү ошол нерселерге жакын эмес да. Өзүн тосуп жүрөт мисалы үчүн. Экинчиси бар, аралашып жүрөт, аралашып жүргөндө такыр аралашып кеткендер бар да. Кээ бир аялдар бар, эркектер менен шернеге кетип калган жерлери бар. Жанагындай жаңы жылдын алдында бир нерсе болот деп күйөөсү жок эле жүрө бергендер бар. Ресторан, кафелерде тоого 2-3 күнгө өзүнүн компаниялары менен кетип калган бар. Анчалык эмес деген сөз да. Анчалык эмес. Аралашып жүрөсүң, кызмат кылып жүрөсүң, бирок ошолдо ортодогу дистанция, расстояние бар себептен да. Ошону кармаган болсо, анда макул деп айтабыз да. Макул деп айтабыз. Ошого бул жакты канаш керек болот. Анан күйөө өзү негизи ошол жакты карап, муфти деген түшүнүк бар да биздечи. Муфти деген ким? Фатва чыгарат да. Арам, адал деп. Ар бир үй бүлөнүн муфтии эркек болот да. Ошол эркек карап, ошол заманды карап, жагдайды карап, үйдүн абалын карап, аялды карап, бардыгын эркек киши ошол адал, арам же болот, болбойт деп эркек киши эмоция менен эмес, акыл менен калчап чечип бере турган эркек болуш керек болот да, бардыгын. Анан элчими болбош керек. Тиги мынтип атпай, сен да мындай кыл, антип атпай, мындай жок, бардыгын карап, жетти өлчөп бирге эскерет болот да. Албетте анан бул баары салт, сана, дин, ыйман экөө биргелешип туруп анан чечим чыгарган нерседе пайда болот да. Кээ бир эжелер мисалы үчүн ушундай нерсе берилген, бул деген аял киши кээде үйгө отуруш керек, баары жакшы болуш керек деген нерседе аялды бул басынтуу эмес, балким аялды ошондой бир багып милдет кылып аял кишини ушундай кылышы керек, бул аялдын деңгээлин көтөрүү экен да. Деңгээли. Эгер ошондой тартипти эркек кылып берип аткан болсо, аялын падышадай хан кылып тактага отургузуп, бардыгын кыргызда бар го, үйгө алып келип, боз үйгө алып келип туруп үйөт. Анан аял киши ошонун ичинен эптештирип берген эпчи депчи. Ошол экен, ошол аялда кут болот деп. Ошол экен. Анан ушул нерсе эгерде бир жагынан туура эмес кетип калган себептен кээде эркектер бакпай коюп, же болбосо аялдарды кордоп койгон себептен сырттан жана бизге туура эмес маалыматтар келип, феминизм тарап кетип, аялдар анан эшикке чыгыш керек, ушундай кылыш керек деп баягы бардык эрежени кесип өтүп кетип, зыян тартып калгандар бар да. Ошон үчүн жакшы кылдат мамиле карай турган нерсе болот бул. Ошондо кылдат карай турган нерсе дегенде, демек бул исламга таянып туруп, исламды мындай түп нускасынан бери изучать этип, анан ошондогу эрежелерге таянып иш кыла турган болсо, анда демек мындай туура багытта алып кеткенде, бирок бул жерде үй бүлөнүн эки мүчөсүнөн ошол тарапта иш кылыш керек. Албетте.